Здравствуйте, уважаемые мои подписчики. Саламатсыңарбы? Менин катталуучуларым. Өзүңүздөр билгендей, учурашуунун ар кандай түрлөрүн орус тилинде айтып үйрөнөбүз дегенбиз. Где-то бир сентябрга чейин ушундай кылабыз го, орус тилинде ар кандай учурашууларды айтып. Биздин каналдын эң биринчи максаты орус жергесинде иштегени келип, орусчадан кыйналып, орусчаны мындай билбей, болбосо азыраак билип, ошо орусча үйрөнсөм, кичине сөз байлыгымды, билгендеримди көбөйтсөм, ушул сөзгө кантип жооп берем, 2-3 вариант болсо кандай кылып мен оңой айтып койсом экен дегендер менен чогуу орус тилин үйрөнүү. Биздин максатыбыз ошол узун сүйлөм бар болсо, мисалы узун сүйлөм бар болсо, ошону 3-4, максимум 5 сөз менен эле айтып, өзүбүздүн оюбузду түшүндүрөө. Болбосо башкалар ар кандай приставкалар менен, болбосо жанагы с, в, от, обо мне, эмне деген сөздөрдү кошуп айтып атса, ошону туура түшүнүү. Ошо туура түшүнүүнү сиздер менен биздин каналда баарыбыз чогуу үйрөнөбүз. Бүгүнкү сөз смотреть деген сөзү. Смотреть жана видеть дегенде экөөнү көп алмаштырабыз. Смотреть деген кароо, видеть деген көрүү. Я смотрю на дорогу, я смотрел на дорогу и увидел там ребенка. Жолду карап атып, мен баланы көрүп калдым деген сыяктуу түшүнөбүз смотреть деген сөздү. Смотреть деген жөн эле кароо. Вы можете долго смотреть, мисалы, на фото, или вы можете долго смотреть на картину Репина и не увидеть в нем ничего, мисалы, ничего такого, чтобы вам что-то там понравилось. Бир жерде көрбөшүңөр мүмкүн, можете деп атам, көрө албашыңар мүмкүн деп. Ошондой мааниде смотреть деген кароо эле, көрүү эмес. Я люблю смотреть в окно. Мен терезени, түштүк тарапта айнекти деп айтышат, Я люблю смотреть в окно. Терезени караганды, айнекти караганды жакшы көрөм. На воду можно смотреть очень долго. Сууну көпкө чейин карап отурууга болот. Эми бул түзмө-түз мааниде которгондо, негизи мындай адабий кыргыз тилине которгондо сууну канча болсо дагы карап отурсаң боло берет, тажабайсың деген мааниде айтып атат. Мне сказали смотреть только за малышом. Өткөндө бирөө ошо тааныштарыман бирөө бала багуучу болуп келиптир, анан кирип атса, дачага барып багып атса, ошого айтып атыптыр. Эшикти алышпырак ал, могу идиштерди жуугал, картошка курууй койбойсуңбу деп. Анан мен эмне деп айтам? Не хочу, не могу, не умею дей берип чарчадым эже деп айтып атат. Ошону мен бала эле карайсыңар деп айтпадым эле, бул баланын апасы деп кантип айтам? Ошо тетясы кечке эле мени ушинтип ар кайсы жумуштарды жазатып атат. Ошондо мне Вера сказала смотреть только за малышом. Мага Вера айткан, бул баланы эле карайсың деп. Мне сказали дейт, көп айтканда, апасы менен атасы айтты деп айткысы келсе, мисалы, мне сказали смотреть только за малышом. Мага бөбөктү гана кара деп айтышкан деп сказали. Болбосо айткан деп айткыңыз келсе, сказал, мне он говорил деп деле айтсаңыз боло берет. Азыркы убакта, учур чакта. Я смотрю, мен карап атам. Он смотрит, ал карап атат. Она смотрит, айымдар деле смотрит дей берет экен. Мы смотрим, биз карап атабыз. Вы смотрите, сиз карап атасыз. Они смотрят, алар карап атышат. Анан сиз стройкада иштейсиз, мисалы. Анан айткыңыз келип атат, Мону карап тур, мына мени карап тур, мен кандай кылып жасайт экенмин. Мисалы, Олег, вот смотри, Олег, мына кара. Бизде кыргыз тилинде башкарып, повелительный деп коет, ошону башкаруу кыргыз тилинде, башкарып айтканда, Вот смотри, как надо это делать дегенде, мына кара, муну кантип жасаш керек экенин. А көптөргө көрсөтүп атсаңыз, ребята, вот смотрите, как нужно складывать, мисалы, кирпичи.
Бул жерге кандай кирпичтерди кантип коюш керек, кантип жыйнаш керек, мына карагыла. Ребята, смотрите. Асан, смотри, как нужно класть кирпичи. Кирпичтерди кантип кою керек экенин кара мына деп башкарып буйрук берүү, буйрук сүйлөм. Буйрук сүйлөмдү колдонгондо смотри, смотрите деп айтат экенбиз. Учурчакта карап атканыңызды айткыңыз келсе, я смотрю за ребенком, мен баланы карап атам. Ты смотришь за котенком, сен неме кичинекей мышыктын баласын неме карап атасың дейт. Он смотрит за садом, мисалы садовник, бакчачы. Он смотрит за садом. Ал ушу сад деген эми бакчаны карап атат дейт, кыркат, тазалайт, чөптөрүн кыркат, Она смотрит за залом. Идиш жууп атканда, мисалы, бирөө бир күн идиш жуйт, бирөө бир күн пол жуйт. Ошондой кылып очередтешип жууган жерлер да бар. Ошондо бүгүн ал залды жуйт экенин айткыңыз келсе, она сегодня смотрит за залом, а я смотрю, мисалы, за посудой. Мен бүгүн посудаларды карайын дегендей. Вы смотрите на девушек. Силер кыздарды карап атасыңар. Они смотрят исторические фильмы. Алар тарыхый кинолорду көрүп атышат дейт. Мы смотрим канал. Жаңылык. Биз жаңылык деген каналды көрүп атабыз. Мында учурчак болду. Ал эми ушу смотреть деген эле сөздүн өткөн чагындачы аны кандай пайдаланабыз? Я смотрел. Айымдар смотрела этот фильм. Мен бул кинону көргөм. Ты смотрел. Бул айымдарга смотрела на меня. Сен мени карап тургансың дейт. Он смотрел в окно. Ал терезени карап турган. Она смотрела дома, но купила квартиру. Ал үйлөрдү карап аткан, бирок квартира сатып алды дейт. Вы смотрели эти фильмы? Силер бул кинону көргөнсүңөрбү? Смотрели силер дейт. А бирөө эле болсо ты смотрел болот. Көргөнсүңбү деген. Да, мы смотрели этот фильм. Ооба, биз бул кинону көргөнбүз. Они смотрели новый телефон. Алар жаңа телефон карап атышты дейт. Мы смотрели на ребенка и улыбались. Биз кичинекей баланы карап, анан жылмайып аттык дейт. Мы смотрели на клоуна и очень громко смеялись болсо, биз клоунду карап, аябай каткырып аттык. Смеялисти унутпаңыздар, айткам смеяться, улыбаться, жылмайуу, смеяться деген каткыруу болбосо мындай үн чыгарып күлүү. Келер маалында, келер чакта кантип пайдаланабыз? Баягы буду деген сөз, буду было дегенде айтам деген. Я буду смотреть. Мен карайм дейт. Ты будешь смотреть. Он будет смотреть. Она будет смотреть. Мы будем смотреть. Вы будете смотреть. Они будут смотреть. Ошомо буду, будешь, будет, будем, будете, будут дегенди жатка жаттап алсаңыз, орусча келер чакты түшүндүрүү оңой болот. Өзүңүз жөнүндө айтып атканда дайыма эле буду. Я буду ходить, я буду прыгать, я буду танцевать, я буду есть, я буду резать. Мисалы, я буду уезжать, баарын эле буду дей бересиз өзүңүзгө. А бирөөнү айтып атканда сен дегенде будешь. Ал деп айымды эркекти айтып атканда будет. Биз будем, сиз будете, алар будут. Ушуну жатка жаттап алсаңыз оңой болот. Эми приставкалар менен пайдаланылган варианттары. Пересмотреть деп айтышат экен. Ушу смотреть деген сөздүн пере деген приставканы кошулгандыгы. Пересмотреть. Башынан кайра карап чыгуу. Я, мисалы, пересмотреть. Я пересмотрел все документы. Мен документтердин баарын башынан баштап кайра карап чыктым. Но не нашел, мисалы, копию вашей трудовой книжки. Трудовой книжканын копиясын таппай койдум дейт. Хочу пересмотреть фильм Екатерина Великая. Екатерина Великая деген кинону мен көргөм. Ошондо пересмотреть десем эле сиз уже түшүнүңүз. Значит, эже Екатерина Великая деген кинону көргөн экен.
эми дагы көргүсү келип атыптыр. Ошондо пересмотреть. Мы пересмотрели все товары на складе. Бир нерсени жоготуп ийдиңиз, мисалы наркы базадан чыгып атат 2 штук посудомоечный неме таблетка жок, 2 пачка, ошондо издегиле дейт, бар экен, а полкада жок. Анда мы пересмотрели все товары на складе, но не нашли деп кетип баратканда менеджерге айтып атасыз. Анан кечки түнү менен иштегендер келди да, круглосуточный магазин, ошондо иштесеңиз, мисалы, пусть они пересмотрят товары на полке. Полкадагы товарлардын баарын бирден карап текшерип көрсүн дейт. Ошондо алар, чтобы пересмотреть, баардык товарларды бирден алып текшериш керек. Өткөрүш керек колунан, ошондой мааниде айтылган сөздөрдү пересмотреть деп айтат экенбиз. Башынан кайра кароо. Осмотреть деген сөз дагы бар. Комментарийде кыздар жазып атат, боюнда оор болуп врачка барганды, болбосо кичинекей бала менен врачка барып очередке турганды үйрөтүңүзчү деп. Ага видео даярдаймын. Ошондо эң керектүү сөз осмотреть деген сөз. Осмотреть деген кылдат, көңүл коюп, текшерип, кароо, карап чыгуу. Врачка келгенде вы пришли на осмотр деп сурашы мүмкүн. Мисалы, врач сизди карап текшеришин каалап атасызбы? А может, сиз жөн Кыргызстанга кетип баратасыз, врачтан мен картамды алып кеткенге уруксат бериңиз деп сурагана келдиңиз, Ошондой болушу да мүмкүн да. Ошол маанини билдирет. Врач карап текшерсин деп келдиңизби? Нет, я пришла за документами, за картой. Да, я пришла на осмотр. Ооба, мен врачтын текшерип кароосу үчүн келдим. Врач осмотрит Амину. Врач Аминаны текшерет. Врач осмотрит моего ребенка. Хочу, чтобы врач осмотрела моего ребенка. Мен баламды карасын. Карашын каалап атам деген сыяктуу. Мы осмотрели весь участок и решили купить ваш дом. Биз баардык участканы бүт кылдат карап чыктык дагы сиздин үйүңүздү алалы деп чечтик дейт, мисалы. Анан просмотреть деген сөз, про деген приставка, таанышып кароо, бирок тез-тезден, биринчи варианты. Тез-тез таанышып кароо. Просмотреть газету. Сизге газета алып келип берсе, улам мындай кичинеден сен башка темаларын окуп эле өткөзө бересиз го. Ошондо ошол кыймылдын аталышы просмотреть экен. Просмотреть газету, газетаны бат-баттан кароо. Я быстро просмотрела книгу и купила ее. Книга слово женского рода, ее ошончун, китепти бат-бат барактап эле, жакшы китеп экен деп сатып алдым дейт. Анан просмотреть дегенден экинчи варианты билбестен өткөрүп жиберүү. Карап атып, көрбөй калып өткөрүп жиберүү. Охранник просмотрел вора. Эгер ууру чөнтөгүнө шоколадты салып уурдап кетет, кээ уурдап кетсе, бер жактан уурдаганын көрдүң, анан барып айткыча ал чыгып жүгүргөн бойдон кетип калса, анан айтасың, охранник просмотрел вора, вот парень украл шоколадку деп. Карап атып эле, бирок өткөрүп жиберди да, ошол мааниде билдирет экен. Посмотреть. Кандайдыр бир кичинекей же көп убакытты бөлүү менен, көңүл бөлүү менен кароо посмотреть экен. Папа посмотрел на меня серьезно. Атам мени мындай серьезный карады дейт, көз караш менен. Ошо кандайдыр бир убакыт бөлдү да сизди караганга, ошону айтат экен. Хочу посмотреть ваши документы. Сиздин документтериңизди кел карайын деп атат. Они придут посмотреть дом. Алар үйдү карагана келишет. Жөн эле карайт экен үйүн, мисалы. Аябай текшерип караган болсо, осмотреть болот экен. Ушуну менен бүгүнкү видеобузду токтотуп туралы. Кийинки видеодо дагы суроо жооп рубрикасына көңүл бөлөмүн. Видео жакса класс басыңыздар, жакпаса дизлайк басыңыздар. Башка бирөө менен бөлүшүү үчүн поделиться, бөлүшүү деген кнопканы басыңыздар.